Саламатсыңарбы? Могу азыркы Жапанда билим алуу темасын кайра уланып кетейин. Дагы ачылбай калган суроолордун жообун берейин. Жапанда окуу кымбатпы, арзанбы? Контракт кандай деген суроо да. Жапанда менчик мектептер менен, менчик университеттер менен мамлекеттик университеттердин ортосунда сапаты дээрлик бирдей деп ойлойм да. Менин оюмча айырмасы деле жок. Мисалы Бишкекте Аутсада окуган менен кайсы бир университетте окугандын айырмасы чоң го. Аутсага барганда мен Аутсада сабак берчүмүн илгери. Аутсага киргенде мен Жапанда Васедада жүргөндөй өзүмдү сезчүмүн да, чынында кайсы бир маанидечи атмосферасы, тазалыгы, мындай эч кимдин өзүнүн кабинети жок, мындай ректордун кабинети же декандын кабинети деген түшүнүк жок да Васеда. Мисалы тияктачы. Ошол сыяктуу Васедада дагы мындай атмосфера аябай эркин, таза да. Жапан университеттери ошого менчигиби, мамлекеттигиби сапаты бирдей баардыгы. Анан контрагында бир аз айырма болот. Менчик университеттер бир аз кымбатыраак. Бирок Жапанда эгер магистратурада окуйсуңар турган болсоңор, бир жылдык контракты азыр $10,000 жетпейт да. Бир $7,000–6,000 университетке жараша балкинчи. Мүмкүн $9,000 чейин болушу мүмкүн. $5,000–9,000, $4,000–9,000 чейин эле деп ойлойм да. Мамлекеттик университеттер деле ушундай эле, бир жылдык контракты $4,000 бир $7,000 чейин эле болот да. 4 жыл магистратурада окусаңар 2 жыл. Эгер бакалавриатта болсо, анда айына 4 жыл төлөшүңөр керек болот. Ошондо деле $40,000 кетпейт да контрагыңаргачы 4 жылда биригип. Мен билем Америкада мисалы бир семестр $50,000, $70,000 чейин да, $100,000 чейин вуздар бар. Ошого Жапанда окуш арзан деп ойлойм. Бирок билимдин сапаты Америкадан кем эмес деп ойлойм. Аш эле мүмкүн университетке жарашачы, кесипке жараша деп ойлойм да. Бирок кем эмес деп ойлойм. Кантсе дагы демократиялык, академикалык эркин коом да Жапан университеттеричи. Жапан университеттеринде чындап эле билим аласыңар да, илимге негизделген, чындап эле мындай академикалык илимди аласыңар бул жерденчи. Мындай эптеп эле баягындай бир мындай жука бир дептер алып биздин студенттер жүрөт го, ичине бардыгын жаза берет. Бардык предметти ошонун ичине жаза берет. Анан бизде студенттерди карасаң, рюкзак көтөргөн студент аз да, бардыгы эле баягындай эмне деп коет эле. Ким эле машине саткандарды перекуп деп коет го, ошо перекуптарга окшош мындай кичинекей портмоне сыяктуу сумка болот го, ошондой көтөрүп жүрөт да. Жапанда андай эмес. 100% студенттер рюкзак көтөрөт. Жапанда керек болсо мамлекеттик кызматкерлердин да бир 50–60% рюкзак көтөрүп жүрөт. Фирмада иштегендер дагы бир 70–80% рюкзак көтөрүп жүрөт. Рюкзактын ичине китеп, андай калемсап баардыгы батат да себеби. Ошого бул жерде кичине академикалык чөйрө, окууга, жумушка болгон мамиле такыр башка да. Ошон үчүн бул жерде окуштун мааниси бар. Анан Жапанга тапшырууда кандай моменттер бар деген нерсе да. Жапанга тапшырганда эгер стипендия бере турган болсо, бул жака келесиңер, биринчи 1 жыл, 2 жылдай убакыт берет силерге. Ай сайын стипендия берип турат. Ошону алып силер даярданасыңар да окууга киргенгечи. Анан ошо 1–2 жылдын ичинде сынакка, факультетке окууга кирип кете тургандай болуп даяр болуп, анан киргенден баштап силерди ошол магистратуранын 1-студенти же 1-курсу же болбосо бакалавриаттын 1-курсу деп мындай эсептей баштайт да. Ага чейин силерди изилдөөчү студент деп карайт да. 1 жыл, 2 жыл ошондой статуста болосуңар. Анан Жапанга киргенде, Жапанда да окуу эми бул жалпы эле стандарт да. Америка менен Америка, Европа, Жапанда бардыгы эле билим берүү окшош, кредит менен окушат. Бул жөнүндө айтпай эле коеюн. Мугалимдер мисалы сени урушпайт тигин, сен окубайт экенсиң, абу дебейт. Анан
Баягындай колуңа да баа койбойт эч ким. Баягындай зачетный книжка деген да жок Жапандачы. Интернеттен эле өзүңдүн ар бир адамдын өзүнүн баракчасы болот. Ошол жерден кайсы сабактан кандай баал алганын өзү көрөт. Ошон үчүн силерди кулатпайт. Бирок мамлекеттик стипендия менен келсеңер кулатып коюшу мүмкүн. Эгер менчик өзүңөрдүн акчаңар менен окуп жүргөн болсоңор, жапандар кулатпайт. Кийинки курска калып жүрө бересиңер, бирок жылда төлөй бересиңер да. Ошон үчүн силер өзүңөр эле акыры кой мен жөн эле төлөп атам деп бүткөнгө аракет кыласыңар да. Анан кээ биркилер бар албетте, жумушка орношо албай калса быйыл, ал бир жыл дагы өзүнүн статусун студент катары кармаган, ага мындай ыңгайлуураак болот да. Айрым привилегиялар болот, айрым арзаныраак болот да айрым нерселерчи. Ошон үчүн алар мейли деп контрактты төлөп коюп, бир жыл жөн эле жүрө берген адамдар да бар да бул жердечи. Бул тактикалык кадам деп коет, бул норма нерсе. Ошого азыр эми Жапанда дагы вуздар, университеттер Америкадагыдай болуп, мындай Жапандын университеттерине окууга кириш азыр илгеркиге караганда бир 20-30 эсе оңоюраак болуп калды да. Биз илгери университетке окууга кириш үчүн аябай катуу сынактарды тапшырып, кыйналып отуруп тапшырат элек. Анан бүтүп алгандан кийин, кирип алгандан кийин университетти бүтүш оңоюраак болчу да илгери. Илгери ошон үчүн айтчу, Жапандын университеттерине кириш оор, бүтүш оңой деп. Азыр тетирисинен Жапандын университеттерине кириш оңой, бүтүш кыйын да. Университетти бүтүш же ал жерде ийгиликтүү аяктап чыгыш оор нерсе. Америкага окшоп баратат. Азыр төлөйм десең, практически азыр бардык эле университеттер силерди студент кылып алганга даяр да. Бул Америка сыяктуу, Ингланд сыяктуу. Мен учурунда илгери билем, Бишкекте жүрүп, Лондондун, Американын бир 6-7 университетине кат жазсам, 6-7 университетинен биздин университетке окууга өттүңүз деп кат келген учур эсимде да. Көрсө кийин түшүндүм аны. Бул бала төлөйт экен деп ойлоптур да, аларчы өзү төлөйт экен депчи. Ошон үчүн азыр ким өзүм төлөйм десе, бардык университеттер мындай кызыктар да, студенттин санын көбөйткөнгө кызыктар. Кириш оңой. Ошого акыркы мезгилде байкап атсаңар керек, баланча түкүнчө деген Американын 4 университетине окууга өтүп кетиптир деп жаңылыктардан чыгат да. Бул деген нерсе эми арийне ал адамдын дагы жөндөмү бар деп ойлойм. Бирок бул таң калыштуу эмес да, себеби окуу жайлар азыр Америкада, Жапанда оңой эле алат да, силер сынаксыз эле кабыл алат. Мындай кат жазып, ошол мен төлөгөнгө макулмун, төлөгөнгө дараметим бар деп эле ошону көрсөтсөңөр болуптур деп студент кылып кабыл алганга булар даяр да. Ошондой нерсе бар. Ошон үчүн ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, чындап эле окууга, билимге суусап жүргөн болсоңуздар, бияка келип окугула деп айтат элем да, сөзсүз. Бул өтө жакшы нерсе. Анан университет эле эмес, мектепке деле бул жака мүмкүнчүлүк болсо, балдарыңарды 1 жыл, 2 жыл окутуп кетсеңер жакшы деп ойлойм. Кантсе дагы адамдык капиталга болгон инвестиция да. Айталы, бул жерде мектептер анын үстүнө бекер, бул жердечи, мектептерге эч ким төлөбөйт. Окуу жай бекер да. Анан балдарыңар эгер мектепти бүтө элек болсо, ай сайын балдарыңарга пособие да берет Жапон өкмөтүчү. Ошондой артыкчылыктар бар. Ошон үчүн мындай 1-2 жылга Жапонго барып, балдарым окутканча 1-2 жыл жашап көрөлү деп ойлоп жүргөн болсоңор, ошондойго да мүмкүнчүлүк бар да бул жакта. Анан Жапанда азыр баалар арзан болгон үчүн, Жапанда бунун артыкчылыгы ушу, Жапанда баалар дүйнөдө азыр чоң баалар өсүп аткан болсо, Жапанда баалар бир 10 эле пайыз өстү да, ашып барса бир 13-15%га чейин өстү, айрым нерсеге жараша гана да. Бирок жалпы жөнүнөн оюмча бир 10%дай эле өстү Жапанда баа. Арзанды дагы деле. Ошого өзүңөрдүн Бишкекте бизнесиңер же кандай туруктуу киреше булаңар болсо, бул жака келип 1 жыл жашап окуп кетсеңер деле болот. Балдарыңарды окутупчу. Квартираны төлөйсүңөр, ай сайын тамак ашыңарга азыр баягы иендин курсу
долларга жараша курс аябай түшүп кеткен үчүн баалар туруктуу, бирок доллар менен кирешеси бар адамдарга азыр Жапанда жүрүш мындай аябай орусча айтканда баягы выгодно да. Ушундай моментти колдонуп, балдарыңарды Жапанда окутат элем, же болбосо мен Жапанга келечекте окуйт элем деп жүргөн окуучу балдар, студент балдар, бул силерге мен кайрылат элем да, ата энелерге, мугалимдерге. Жапанга окууштун мааниси абдан терең деп ойлойм, мааниси абдан чоң деп ойлойм. Жапанда бул чыгыш деп аталган менен географиялык жактан бул батыш да, бул өлкө. Мындайча айтканда Жапанда бул салттуулук дагы, өзүнүн улутчулдугу дагы сакталган, салты да сакталган коом, бирок демократиялык, батыштагыдай коом, жыргал коом. Мындайча айтканда кайсы бир мааниде Жапан, Финляндия, Норвегия, Швецияга окшош мындай welfare деп коет инглисче, бакубат коом да. Ошол бакубат коомдон билим алыштын мааниси абдан зор деп ойлойм. Эмесе көрүшкөнчө дагы суроолор болсо баягынтип жазып койсоңуздар болот. Астыма же болбосо Facebooktан жазып койсоңор да болот. Көрүшкөнчө эмесе.